Саламатсызбы? Биз Замзам Медиа YouTube каналынан сурамжылоо жүрүп жатат эле. Ошол боюнча сурап кетсек, мугалимдин орду сиз үчүн кандай? Мугалимдин орду бул эң бийик деп ойлойм. Анткени ал бизде бул ушул келечекке биздин алдыңкы бул турмушка даярдаган адам. Кайшы айтып сүйлөгөн бул эң туура эмес деп ойлойм. Бул менин оюм, жеке оюм. Биздин убакта мугалимдердин орду бар болчу. Мугалимдин айтканын кылчубуз. Мугалим деген ал жаман болсун деп айтпайт. Жакшы болсун, бирдемкени үйрөнсүн дейт. Ошол. Азыркылар болсо телефонго тартып чыгара коюп, эртең атасын айтып, апасын айтып, анан келип ызычуу болуп, андай болсо үйүнө өзү каалаган мугалим чакырып алып окутсун. Конечно, эң маанилүү окуумда. Алар болбосо билимге кандай жетмекпиз. Мен өзүмдүн мугалим эжекелерим аябай мыкты болчу. Ушул деңгээлге жеткирип, азыр окуп иштеп жатам. Ошондуктан, конечно, ордучумун. Азыркы учурда интернет айдынында ошол мугалимдерди шылдыңдап, кайшы кайрып, ошол боюнча оюңуз кандай? Ким күнөөлүү деп ойлойсуз? Мугалимдерби же ата-энелерби? Кайсы тараптан күнөө кетип жатат? Бул учурда мен оюмча эки тараптан күнөөлүү. Бирок оюмча ата-энелер жак болуш керек, анткени азыр балдарын эркелетип ишти, сөз тийгизишпейт. Мен мамам мисалы үчүн мектепте мен мугалимим урса, мени кайра урушчу. Сен ата кылган үчүн кечирдиң деп. Ал эми мугалимдер деле өзүнүн билимин аябай берип жаткандыктан бул жакта көбүнчө окуучулар тараптан кетип болуш керек. Подростковый момент болот го. Ошол учурда балким интернеттен көргөн нерселерин кылышат го дейм. Ошондо үч тараптан күнөөлүү дейбиз. Окуучулар, ата-энелер. Окуучу, ата-эне тарап болуп калат го 70%. Түшүнүктүү. Орду биринчи орунда туруш керек да, мугалимдик. Неге дегенде ошол тарбия мугалимден башталат да. Эне атадан само собой, бирок эң чоң салымды мугалимдер кошот да, кош берет да. Азыркы учурда мисалы шылдыңдоолор болуп жатат. Ошолорду мисалы интернет айдындарына чыгарып жатат. Ошону кандай деп түшүнөсүз? Мугалимденби же ата-энеденби, кайсы жактан күнөө көбүрөөк кетип атат? Эне атадан го дейм. Неге дегенде ошо эми үйүндө кандай тарбия болсо ошону сыртка алып чыгып көргөзөт да балачы. Анан мисалы мен өзүм иште мен курактагы балдарды айтсам, бизди мисалы кичинекей кезде көзгө башка койгулап эле чоңой чыкканда, мисалы сулуу эмес чачтан колго чапчу, башың иштебесе чачыңа жулчу мисалы. Ошондой да. Эч үйгө барып айтып барчу эмеспиз же нормально эле чоңойгонбуз да. Жауапсыздын айтканда негизи мугалим бул экинчи ата-эне деп аталат. Бирок ошол эле учурда мугалимдер өзүлөрүнүн деңгээлин төмөн түшүрө башкан. Кандай? Биринчиси бул мугалимдердин окуучуга болгон мамилеси. Алар мурунку система менен калып кеткен десек болот да. Себеби мугалимдер дагы жаңылануу менен окуучуларды өзүлөрүнө кызыктырса, демек окуучулардын дагы сый-урматы дал ошол деңгээлде болот. Окуучуларга кандай мамиле кылса, например, бир жолу урушту, эки жолу урушту хорошо дейт, бирок 3-4 жолкусунда алар уже серьезный кабыл албай калат. Ошондуктан биринчи мугалимдер мамилесин оңдосо, окууга болгон системасын өзгөртсө, жаңы тактикалар менен өтүп башса, анда мугалим окуучулардын ошол эле деңгээлде окууга болгон кызыгысы жанданат дагы, сый-урматы дагы мугалимдерге күчтөнөт. Демек, мугалимдер дагы өзүлөрүнүн мектебинде же болбосо мугалимдик жамаатта кандайдыр бир деңгээлде өзгөрүүгө аракет кылыш керек. Эми мурунку азыркы убакта мугалимдердин көп азыркы немелер жаштар көп сыйлап атпайбы? Ошол боюнча. Муну мугалим дегенде сыйлап кирерге жер таппай, тетактан келетсе качып чыгып ойноп атсам. Эми ал элге сайзаганда. Сый аябай эле күчтүү болчу, азыр ата-энелер деле өздөрү күнөөлүү болуп атпайбы? Бала тентек кылбаса мугалим кантип эметмейби, туурабы? Туура. Ошого азыркы учурда мисалы мугалимдер шылдыңдоо. Эми бар эми анча мугалимдер, мен баягы 5 кол тең эмес да. Эми селоно мугалим өзүнүн тартибине менен укпай атса, бир айтат, эки айтат. Анан ал тигилер болсо шылдыңдап көрүнүп эле турбайбы? Жаш балалар шылдыңдайт, тигиндей күлөт. Анан жиңилет эле мугалим деле. Андай ошо мугалимдин орду начар эле көп сыйлабайт да, мисалы. Ошого демократияда эле мындай сүйлөйт эле, ар кайсын сүйлөй беришет да. Негизи сыйлаш керек да, мугалим болбосо ата-энеден кийин эле мугалим тарбиялайт да балдарды, туурабы? Туура. Экинчи ата-энеси мугалим. Анан кийин ата-энеден деле күнөөлөр да кой, мугалим уккуну, мугалим сөзүн ук деп айтыш керек, момундайданчы.
баланы кичине төлөгөндөн баштап тарбия бериш керек. Анан сезиндеп. Анан шаржаңдатып эле тияка бияка колуна бир 10 сом кармат коюп эле коюп эле анан кийин мына калып калган мен барып бүтөм деген болбойт да. Туура. Ошондо мугалим биз мугалим экинчи атада эле сыйлар, мугалимди сыйлачубуз. Ошо мугалим бизди окуткан, окуткан ушул даражага жеткирген ошо мугалимдер да биз дагы. Туура. Экинчи өсөр. Биринчи өсөр ата энебиз. Тигиндей бол мындай болду. Эми азыр кичине дагы кичине дин кишенин имам болуп калат да. Бизде анча анда атеизм болсо деле баары бизде имам бар болчу. Динге көп ишенбесек деле. Улуу киши келсе койго окуй деп качып улуу кишилер айтса кетип калчубуз. Эмне сөзсүңсө отурасың деп кээде айылда клуб бар да, клубдун жанында баягы балабыз ойнойбуз. Анан чоң баягы 30-35те жанына туксаң калсаң кече атаң эмне сөзүң угатат. Тур десе кетип калса азыр тыңшап отура берет да. Эмне деп атаң деп. Ошондой эле. Эми билем оңолуп кетер эми заман. Мугалимдин орду негизи дайыма эле бийик турат биз үчүн, себеби ата анасы бизге таанытып атат, бизге билим берип атат, илим берип атат. Биз үчүн, жаштар үчүн мугалимдин орду дайыма эле бийик. Биринчи орунда. Азыркы учурда мисалы ошол мектеп окуучулары же болбосо ошол студенттер мугалимдерин шылдыңдап, интернет айдындарына ошол эле кайша кайрып көп учурда чыгып атат да. Ошого сиздин оюңуз кандай? Кимден күнөө кетип жатат? Ата энеденби же ошол мугалимденби? Бул жерден болсо күнөө ата энеде деп ойлойм, себеп дегенде татыктуу тарбияны азыр бере албай жатышат. Мисалы мугалим болсо аны бир ошол мисалы бир күн 6 саат сабак барса, ошо 6 саатта эле жооп бере алат, ошондой эле акылын үйрөтүп алат. Ата эне болсо күнү түнү ага жакшы сөзүн, жакшы насаатын айтыш керек. Азыркы учурда негизи мугалимдердин орду жогору, биз дайыма жогору болуш керек. Мугалимдердин орду жогору. Азыркы учурда мисалы интернет айдындарында ошол шылдыңдап, кайша кайрып чыгарып жатат балдарыбыз, кичинекей ошо бөбөктөрүбүз. Ошого сиздин оюңуз кандай? Менин оюм каршы албетте. Баягы негизи мугалим сыйлабаган жерде баягы өнүгүү болбойт да. Эми мугалимдерибизди сыйлашыбыз керек. Анан азыр баягы ар кандай мыйзамдар менен чектөөлөр болуп калган да. Окуучуларга мисалы кол көтөрүү боюнча биз мектепте окуп жүргөндө эжелер чаап коет эле, акырынча тарбиялап коет эле. Азыр ошол нерсеге баягы мыйзамдар каршы келгенине байланыштуу баягы окуучунун укугу анан эме деп атып баягы чектелип калган да. Негизи андай болбой эле койсо жакшы болмок. Баягы мугалимдерди сыйлап, мугалимдердин эмесин кеңейтишибиз керек да. Колундагы мүмкүнчүлүгүн эч кандай чектөө болбош керек. Экинчи энем дегенде эле мугалим. Экинчи энем билимди берип, ата энебизден кийин мектепке барганда билимибизди берет, бизге фундамент түзгөнгө жардам берет. Азыркы учурда мисалы мугалимдерди шылдыңдап, интернет айдында ошол кайша кайрып чыгарып жатат. Ошого көз карашыңыз кандай? Туура эмес менимче чоң. Экинчи энем соткан сыйлашыбыз керек, ал бизге билим берет, ошол убактысын кетирип атат. Ошол нерсе ким күнөө деп ойлойсуз? Бала өзү же болбосо мугалимден катачылып кеткендеби же болбосо ата энеденби? Кимден катачылып кетип жатат? Үйүндөгү тарбиядан го дейм. Сен тарбиясыздыгы үйүндөгү. Үйүндө тарбия берилген эмес, ата эне тарабынан да берилген эмес. Эми кээ бир учурда болот, мугалим тараптан да ката кетиши мүмкүн. Бирок көбүнчө ушу балдар тараптан да тарбия тарабынан. Мугалимдин орду чоң. Негизинен айтып аткы. Мугалим кандай десем, мугалим бул мөмөлүү дарак депчи. Негизинен азыркы учурда окуучулар көбүнчө мугалимдерди сыйлабай калды да. Негизинен ошо сыйлап, билим берип жаткандан кийин сыйлап. Ошо. Азыркы учурда мисалы ошол интернет айдындарында ошол мугалимдерди шылдыңдап, кайша кайрып чыгарып жатат. Ошого оюңуз кандай? Ким күнөөлүк? Кайсыл тараптан күнөө кетип жатат? Мугалимдерби же ата энелерби же балдардын өзүнөнбү? Негизинен күнөө эки тараптуу эле болот. Ата энелер дагы туура эмес тарбия берип жатат балдарга. И мугалимдер дагы баягы сабырдуу болбой, сабырдуу болбой балдардан чыгарып жатышат да. Эки тараптан күнөө бар. Мугалим деген бул эл агартуучу дейт. Президент дагы, министр дагы, актер дагы, врач дагы ошо мугалимдердин колунан чыгат да.
Мен өзүм 9 классты бүтүп бул колледжге келдим. Мугалимдин орду бул жерде бийик. Экинчи ата энеден дагы кээ бир мугалимдер балдар үчүн күйүп тарбия берет. Мугалимдердин орду бийик. Азыркы учурда ошол интернет айдындарында шылдыңдап, кайша кайрып чыгарып жатат. Ошого сиздин көз карашыңыз кандай? Негизи бул көз карашым өтө начар. Ал окуучулар деген мугалимдерге андай кылык кылган туура эмес да. Себеби мурунку учурда деген мугалимдер менен окуучулардын ортосунда башкача мамиле болгон. Азыр болсо уже демократия болуп, сөз эркиндиги берилсе эле мугалим эмес, ата эне өзүнүн бир тууган байкелери менен деле айтышып шылдыңдашып аткан учур болуп атат да. Ошого сиздин оюңузча ким кайсы тарап күнөөлүү? Мисалы, ата энеби же болбосо ошол мугалимби кайсы тарап күнөөлүү? Бул жерде мугалим күнөөлүү эмес, ал өзүнүн милдетин аткарып, ал сабак берип атат. Бул жерде ата эне күнөөлүү. Ата эне туура тарбия бериш керек балдарга. Мугалим ойдо эле. Ушу. Азыркы учурда ошол биздин интернет айдындарында ошол мугалимдерди шылдыңдап, мугалимдерди кайша кайрып чыгарып жаткан видеолорду көрүп жатасыз. Ошол боюнча оюңуз кандай? Ким кайсы тарап күнөөлүү деп ойлойсуз? Ата энеби же ошол мугалимдерби өздөрү? Өз окуучулар эле го дейм. Ата эне по-любому деле айтса деле чөйрөсү башка болсо. Чөйрөдөн кетет. Мугалимдин орду негизи бул жашоодо аябагандай чоң. Мугалим өмөлүү дарак деп айтылгандай, мисалы жөн гана адам мугалим боло албайт да. Ал өзүнүн эмгегин, билимин, өзүнүн окуучусуна арнап жаткандай, биз ар бир мугалимди сыйлашыбыз керек, ага урмат сый көрсөтүшүбүз керек да. Азыркы учурду айтып көрсөк, азыркы учурда мугалимдердин деңгээли түшүп кетти деген сөз болуп атат. Бирок ошонун баардыгы айланып келип эле айлык акысына такалат да. Мугалимдердин эгер айлык акысын көтөрсө, эч кандай коррупция болмок эмес. Мугалимдер деле каалабайт, мисалы студенттен акча алып, сессияларын бүтүргөндү, жөн гана ошого муктаж болуп жатат да. Ошондуктан алар акча алып жатат экен деп ойлойм. Эгер биз мугалимдерди баалап, барктап, алардын чет мамлекеттегидей айлык акысын көтөрсөк, алар жөн гана бизге билимин бергенге эле даяр да. Азыркы учурда интернет айдындарында ошол мугалимдер шылдыңдап, ошолорду кайша кайрып чыгарып жатат. Ошого көз карашыңыз кандай? Кимди күнөөлүү деп ойлойсуз? Ата энеби же болбосо мугалим өзү же балдардын күнөөсү барбы ошол жерде? Бул жакта биздин коом күнөөлүү деп ойлойм да. Анткени биз деген ошондой нерселерди биз чет жерден көрүп атабыз. Ушундай шылдыңдоолорду буга чейин андай нерсе жок болчу да биздечи. Чет жактан көрүп, ошол нерсени эле туурап кылып атабыз да. Буга окуучулар да күнөөлүү, ата энеси дагы, мугалим да, үч тарап күнөөлүү деп ойлойм. Мугалимдин орду бул жеми ушу окуучуларды окутуу. Мен оюм ушул. Жакшы сабак берүү. Азыркы учурда мисалы интернет айдында ошол мугалимдер шылдыңдап, кайша кайрып чыгарып жатат. Ошого ким күнөөлүү деп ойлойсуз? Достору же болбосо бала өзүбү же ата энеби? Оюңуз? Эми буга кандай десем, чөйрө деле күнөөлүү айлана. Мен ойлойм өзү негизинен мугалимдер ата эне деле караш керек. Мугалимди мен күнөөлөй албайм. Ата эне менен чөйрөдөн таасир этет. Таасир этет. Азыр көпчүлүк эле бар жогу окуучулардын менин оюмда көзүм менен көрүп атпаймынбы? 1-класстан 6-класска чейинки жаш балдарга өзү негизинен ушу телефонду карматпай деле койсо болот да. Жо мен бул жеке өзүмдүн пикирим. Жанагылар бул телефонду кармагандан кийин ыйлап ата энесиге деле бербей коюп атышпайбы? Анан аларга кайсыл ким окутат аларды? Даже мугалим деле аны колунан алып сабак берүү кыйын го дейм. Бийик деп ойлойм, анткени алар бизге билим берип, көптөгөн талим тарбиясын берип, бизге көп эле өнүгүшүбүзгө аябай көп чоң салым кошуп жатышат. Бийик эле. Азыркы учурда бизде интернет айдындарында шылдыңдап, кайша кайрып жаткан окуучуларыбыз болуп жатат. Ошого көз карашыңыз кандай? Кайсы тарап күнөөлүү? Мисалы, ата эне же мугалим өзү күнөөлүүбү? Ошол шылдыңдоо боюнча. Менин оюмча баардыгы эле күнөөлүү, анткени биринчи орунда ата эне тарбиясынан болот. Ата эне жакшы тарбияласа, балдар антип мугалимдерди шылдаңдамак эмес. Экинчиден мугалимдерден да кетет го дейм. Анткени кээ бир окуучулар жакшы көрөт, кээ бир окуучулар жаман көрөт. Ушундай өйдө ылдый коюшат, ушундай да. Эки тарап күнөөлүү.
ооба кетирет. Мугалимдин орду бул окуучу үчүн экинчи ата эне мисалы. Ал өз баласына бербеген тарбияны ошол окуучуларга берип, мээримин төгүп, жашоодо окуучуларга жамандык каалбайт, только болгону жакшы болсун деп колдон келишинче өзүнүн билимин берет да, мисалы. Мугалимдин орду ушул экинчи ата эне деп аталат. Азыркы учурда мисалы мугалимдерди шылдыңдап, кайша кайра интернет айдындарына чыгарып жатат. Ошого кимдин күнөөсү бар? Кандай ойлойсуз сиз? Андайды мен өзүм кездештирбеп турмун, но бирок биз азыр ошо мугалим жагын окуп жатабыз да. Өзүбүз профессиябыз мугалим келечектечи. Но айтарым, мугалимдерге окуучулар терс андай көз карашта болбош керек эч убакта. Эми кандай макул баардык адам жаңылыштык кетирет. Мугалимдердин деле макул жаңылыштык кетип калышы мүмкүн, но бирок баары бир мугалим окуучуга жамандык каалбайт. Мугалимдер улар бизди окуткан, ушу даражага жеткирген адамдар ошолор да. Азыркы учурда мисалы мугалимдерди шылдыңдап, ошол эле мисалы кайша кайра интернет айдындарына чыгарып жатат. Ошол туурабы кимдин күнөөсү бар бул жерде? Ата эненинби же болбосо ошол баланын өзүнүн күнөөсү? Ошол боюнча айта кетсеңиз. Эми мугалимдерди, конечно, сыйлаш керек. Аларды сыйласаң анан бир адамдан бир нерсе чыгат да. Эми баланын тарбиясы ата энесинен эле болот эми. Ата энеси кандай тарбиясы ошондой кылат да. Түшүнүктүү. Эки мугалимдерди шылдыңдап койсо болбойт. Мен ошо азыр шылдыңдап койбос, жөн эле койбостон интернет айдындарына чыгарып, ошол просмотр көбөйтүп, ошол жаман ошолорду наказать этиш керек. Ал болбогон нерсе да негизи. Эжекке шылдыңдаган анын деле бирөөнүн баласы да.